Сентябрь айынын биринчи жекшембисинде нефтичилер кесиптик майрамын белгилеп келишет. Алгачкы иш-чара Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коомунун бургулуу иштер башкармалыгында өткөрүлдү. Иш-чарада үзүрлүү эмгеги үчүн кызматкерлерге төш белгилер, ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Азыркы күндө бургулуу башкармасында 383 адам иштейт. Анын ичинен 26сы аял киши. Аял кишилерге дагы аябай жакшы шарттар каралган. Ошол эми мен азыр аябай толкунданып турамын. Ушундай нам менен сыйланган ар бир адамга деле бериле бербейт. Эмгек сиңиргенин билип, ошону баалагандыгы үчүн мен аябай ыраазымын өзүбүздүн жетекчилигибизге. Ушундай сыйлыктар берип атат бизге. Ишибиз жакшы жүрүп аткандан. Болгон 92-жылдан бери иштейм мен. Кудайга шүкүр, азыр бүт бар жок жакшы. Пландар толуп атат, айлыктар көтөрүлүп атат. Дагы эмне керек? Кудайга шүкүр. Бүгүнкү күндө рабочийлерибизге, ишканал жумушчуларыбызга, жергиликтүү бийликтен, министрликтин өз кыргызчага сыйлыктар бүгүн берилди, акчалай грамоталар берилди. Ар бир жумушчулар татыктуу жумушчулар бүгүн берилди. Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коомунун бургулоо тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Анткени нефтини өндүрүүдө бургулоонун орду абдан маанилүү. Акыркы жылдары заманбап техникалар сатып алынып, кызматкерлердин иши кыйла жеңилдеди. Ошол эле учурда имараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жетиштүү деңгээлде шарттар түзүлдү. Бургулоо ишканасы уникалдуу ишкана болуп эсептелет. Себеби дегенде Кыргызстан ичинде мунай өндүрүү боюнча Кыргыз мамлекетинде бир эле Кыргызчага жалгыз ишкана. Ошонун ичинде Кыргызстан бургулоо ишканасы да бул уникалдуу ишкана. Себеби дегенде бул ишкана 100 метрден баштап 3000-5000 метрге чейин бургулоо иштери жүргүзүлөт, тереңдикти казып. Ошол тереңдикти казып, нефти жана газ өндүрүп барышат Кыргыз. Булар ишкананы көрүп аткандай, ишкана круглый сутки иштейт, бир да тынын токтобойт. Ар бир ишканабызды бургулоо станоктору деп коебуз, буровой станоктор жаңыланып атат. Бүгүнкү мурун эскилер менен иштеп атса да циркуляционный система, буровой мобильный буровой бар 140 Россиядан келди, Z-Jet 40 Кытайлыктан келди, 3-4 жаңыланып атат. Андан тышкары эскиси болсо жанында циркуляционный система жаңыланып атат полностью. Шарттары оңолуп жаңылып жүрөт деп бүгүнкү. Илгерки караганда мурун мынчалык жетишкендиктер болгон эмес. Техникалар эски болгон. Жумуштан өз убагында аткарылган эмес. Ошо техникаларга байланыштуу баары эски болгон техникалар. Азыр техникалар жаңы техникалар келди, полный иштер жакшы, жылыштар жакшы болуп атат. Мындай секирик болгон эмес. Жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Азыркы убакта эми ошо жеткилер жакшы, биз айткан жаңы техникалар баарын алып берип атышат. Эмне тетиктер кемчилик болсо айтабыз, ошону убагында келип алып беришет. Неме зданиялар эски эле, баарын ондогу айттык, азыр ремонт кылып беришти. Азыр электросектин ичин ондоп атышат. Башкармалыктын төрагасы Нургазы Нишанов баштаган жетекчилер жана эмгек жааматы катышкан жыйында куттуктоо сөздөр айтылып, мекеменин жетишкендиктери тууралуу сөз болду. Ошону менен бирге жумушунда ийгилик жараткан кесипкөй мунайчыларга жогорку мамлекеттик сыйлыктар, ошондой эле мекеменин эмгек сиңирген нефтичи жана мыкты нефтичи төш белгилери ыйгарылды. Өсүү темптери өтө чоң. Өзүбүзгө дагы чоң жумуштарды баштап алганбыз. Өзүңөр көргөндөй оңдоп түзөө иштери дагы мына аяктап калды. Мына бүт соц объекттерди бүтүргөндөн кийин мына өзүбүздүн аппарат управленияны дагы ремонтун баштадык. Кудай буйруса, бул имаратыбыз бүткөндөн кийин бул жакта да 2 имаратыбыз бар. Буларды дагы бүтүрөбүз. Жалал Абад шаарында биздин УРГСМ бар эле, аны билесиңер. Аны дагы ушу капиталдык ремонттон өткөргөнгө жетиштик. Көп жылдан бери кылынбай калган иштерди азайткан аракет кылып атабыз. Эми көбү бүтүп калды. Көбү барды оңдоп түзөө иштери бүттү. Кудай буйруса, заводубуз бүткөнгө чейин ушундай майда чүйдө иштерибиздин баардыгын бүтүрүп алсак, анан ушул жаңы месторожденияларга чыгып, жаңы кеңдерди ачканга бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Дагы бир жолу майрамыңар менен ушинтип талыкпастан ак эмгегиңерди ушул ишкананын, биздин райондун, шаардын, мамлекетибиздин
өнүк өсүшүнө салым кошо бериңиздер. Кыргыз Petroleum компания жабык акционердик коому дүйнөлүк стандарттарга жооп берген күйүүчү майларды өндүрүү багытында ири модернизациялык долбоорду ишке ашырууда. Учурда мунай заводу жаңыртылып, заманбап технологиялар менен жабдылууда. Бул долбоорду дүйнөгө таанымал америкалык компания ишке ашырууда. Завод борбору Азиядагы аналогы жок, жогорку деңгээлдеги автоматташтырылган башкаруу системалары жана инновациялык технологиялар менен камсыздалары күтүлүүдө. Модернизациялык иштерге жалпысынан 409 миллион 923 миң 871 АКШ доллары каралган. Бүгүнкү күндө толук кандуу иштер жүрүп жатат. Ал жерде даярдык иштери, бетон иштери жана резервуарлар бүгүнкү күндө жергиликтүү деңгээлде иштер жүрүп жатат. Ал эми бизде модульный деп коет, ал заводдорубузда ошо модульный агрегаттардын баардыгы, заводдун тетиктеринин баардыгы бүгүнкү күндө Дубайда жасалып жатат. Ал жерде биздин дагы адистерибиз барып, бүгүнкү күндө тийиштүү деңгээлде текшерүү иштерин жүргүзүп, жана ошондой эле алар менен илимин алмашуу иштерин жүргүзүп, ошондой эле ошол агрегаттарды жасалып, алар модульный тип менен келип, бул жерде курулуу иштери быйылкы жылдын аягынан башталат. Акыркы 3 жылда Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун автопаркы 70%га жаңыланды. Бул өзгөрүү иштин сапатын жогорулатып, белгиленген жумуштарды өз убагында аткарууга мүмкүнчүлүк түздү. Учурда жалпы 227 техника кызмат көрсөтүүдө. 3 жылдан бери айта кетсем, чынында айтканда бизде аябай жаңы техникалар келди. Автобустар келди, агрегат келди, компрессор келди. Пупу деп коебуз, пар менен ысытып, тоңуп калган нефтилерди эритет. Ошондой спец техникаларыбыз келди. Анан айтып кетсем, жаңы техникалар келгенде, эми өзүңөр билесиздер, жаңы техниканын тез иштейт, ремонтко турбайт, иштин аткарылышы тез болот. Нефтичилердин кесиптик майрамы быйыл 7 сентябрга туура келди. Майрамга карата 6 сентябрда Кочкор Ата шаарындагы нефтичилер стадионунда концерттик программа уюштурулат. Иш-чарага Кыргыз эстрадасынын ырчылары катышып, көрүүчүлөр үчүн шоу программалар тартууланат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.